Кумурска кантип канаттуу болгонун билесиңби? Азыр айтып берем. Канаттуу кумурска жай айлары эле ары гүлдөрдөн бал топтоп, кумурска талаадан дан ташып, жан жаныбар баары чеке тердетип эмгек кылып жүрүштү. Ушундай күндөрдүн биринде ары бал топтоп жүрүп, капысынан бир куурайдын бутагындагы жөргөмүштүн желесине илинип калса болобу? Ушуну эле күтүп турган жөргөмүш жайган торуна илинген аарыны шаша буша орой баштады. Арам тамак жөргөмүштүн торуна эмгекчил аарынын илинип калганын көргөн кумурска көтөрүп бараткан данын таштай салып, аарыга жетип келди да: "Ары, ары, келе колуңду", деди. Ары колун узатаары менен кумурска балбан тартып аарыны бошотуп алды. "Сага ыраазымын, кумурска баатыр. Эми биздикине жүр, бал жейбиз", деди ыраазы болгон ары кумурскага ызылдап. "Конокко чакырганың үчүн рахмат, ары дос. Азыр эмгек кызып турган убакыт. Экөөбүз тең жумуш убактысында тойлоп жумуштан калбайлы. Кышында жумуш жок болот эмеспи? Ошондо барам", деди кумурска балбан. Ошентип, эмгек кайнаган жай өтүп кыш да келди. Убадасы боюнча кумурска аарыныкына келди. Кумурсканын эмне белек ала келгенин билгеним жок, бирок ары болсо кумурсканы аябай сыйлап, узатып жатканда "Сен да мага окшоп учуп жүр" деп канат тигип берди. Кумурска үйүнө келгенде аны достору да "Жакшылыгың үчүн канаттуу болупсуң" деп ызаатташып, падыша кылып шайлап алышты. Ал кумурсканы силер деле кээде кумурскалардын арасынан көрүп эле жүрөсүңөр. Аны канаттуу кумурска же кумурскалардын падышасы деп туура атап алыпсыңар.